деген бұл еркекте же аялда емес. Бақыт балада емес же дүниеде емес. Чыныгы бақыт бұл иманда. Ошон сенин көпчүлүктөрү бул дүйнөдө мени түшүнгөн, мага мамиле кыла билген, мени менен сырдаша билген, ушундай жар керек мага деп издеп жүргөн эркекти аялда көбөйүп кетти азыр. Нике кайып, кыргызда сөз бар, тандап жүрүп тазга жолугуптур деп. Көпчүлүктөр ушундай. Я так не думал, не так получилось, у нас не сошлось, я такого от тебя не ждал деген сөздөр көбөйүп кетти азыр. Эмнеге ажыраштың десе, не сошлись. Эмнеге мындай кылдың, бул минтип койду. Ушундай. Анан суба жанакы элечи, Инстаграм менен турецкий сериалдагыдай боло бербейт жашоо. Ошон үчүн субханалла, алдыңбы кемчилиги менен дүйнөнү сырды сыр кыдырып, кырды кыр ашып субханалла. Кокту колоттумарын кыдырып көр, бир дагы идеальный адам таппайсың. Идеальный эркек, идеальный аял болбойт. Ошон себептен субханалла, болгонуна шүгүр, жашап жүргөнүнө шүгүр. Демек субханалла, некен балтабайга балтагүл болот деген сөз. Бир жаманга бир жакшы. Эки жакшы эч качан бирдей жашабайт. Жакшылардан илгерки айткандар, жакшылардын баары өтүп кеткен уже. Жакшылардын баары өтүп кеткен билесиңерби? Эмне үчүн ушулай деп билесиңерби? Анткени мүрзөдөн чыгып баратканда баарын кандай адам элесе, жакшы адам болчу деп узатып койгонбуз же. Нагылый шүмшүктөр калды бuyakta. Ойлоп көрсөң, ушулар эле калды бул дүйнөдө. Же болсо жакшы болоюн, оңолоюн деп калгандар калды. Оңолсом экен дегендер калды. Башкалар калган жок бул дүйнөдө. Ошондой субханалла. Ошон үчүн